1912-жылы Titanic эч кандай кошумча кемелерсиз, кошумча куткаруучу кемелерсиз, кичинекей кемелерди албастан жолго чыгат, сапарга чыгат. Бул ишенч өтө күчтүү болгон да. Кудай дагы чөктүрө албайт деген сөздөрдү айтып, каалагандай теп менен жолго чыгат, сапарга чыгат. Өзүгө ашыкча болгон ишенч адамды сындырат да. Чындыгында ошондой. Анын натыйжасында 1912-жылы 1500 адам каза болгон, көз жумган. Тууру барып музду сүзгөн, Титаник ошол жерде чөккөн. Бул мындан эмне сабак алабыз десеңиз, мен тарыхый факт менен окуяларды айтып, андан сабак чыгарып айтып кетип атам экен. Ашыкча ишеним чоң трагедияга алып келет да. Ошол жерде кыйынчылык болуп жаткан учурда музыканттар музыкасын токтоткон эмес. Неге? Элди тынчтатуу максатында. Капитан өзүн жоготкон эмес. Кээ бир адамдар аялдар сыяктуу аялдардын кийимин кийип, мен катынмын деп биринчи кемеге отуруп алган. Себеби куткаруучу кемелер өтө аз эсепте болгон да. Мажина сызыгы 1930-жыл. Франция, урматтуу мекендештерим, Германиядан коргонуу үчүн кымбат жана күчтүү коргонуу дубалын курган, заборун курган. Бирок бул система Биринчи дүйнөлүк согуштун ыкмаларына ылайык жасалгандыктан Германия армиясы аны жөн эле айланып өткөн да. Франция тез эле багынган, мындайча айтканда, Германияга. Сабак, мындан сабак эмне алабыз десеңиз, эски ой жүгүртүү, эски система, эски стратегия жаңы коркунучту тоса албайт да. Каршы иштебейт, каршы иштебейт. Улуу секирик бар. Улуу секирик 1958-62 жылдары Кытайда айыл чарбаны өнүктүрүү максатында өтө катуу шарттар, талаптар коюла баштайт. Илимий негизсиз буйруктар коюла баштайт. Жалган отчеттордун көптүгүнөн, мажбурлоо көптүгүнөн натыйжада 10 миллиондогон адамдар ачарчылыктан көз жумган. Бүгүн биз 7 миллион 8 миллионбуз, 10 миллион адам ачарчылыктан өлүп кеткен. Айтайын дегеним, мындан алына турган сабак, реалдуулукту эске албаган чечим улуттук деңгээлдеги кырсыкка алып келет. Ойлонулбай кабыл алынган чечимдер канчалык чоң болбосун, ийри болбосун, ийгиликсиздик менен аяктайт, эгер ал ойлонулбай кылынган болсо. Наполеондун Россияга жортуулу бар. Наполеон Россияны тез багындырамын деп табиятты, жаратылышты эсепке алган эмес. Бул кандай десеңиз, ал билесиздер, Россия өтө кыштуу, суук, аралык жана камсыздоону эске алган эмес да. Аскерлер жолдо кантип тамак жейт, кайсы тамакты жейт эске алган эмес. Ошондуктан суук жана ачарчылык оорулар армияны талкалаган да. Сабак, мындан эмне сабак алабыз? Табиятты жана шартты баалабоо жеңилүүгө алып келет. Америкага кетип отсаң, биринчи погодасын карап кой. Телефондо азыр бүгүн погода көрсөтөт. Кандай кийим алып алайын, не кийим алып алайын, не тамак алып алайын деп ала бер, зыяны тийбейт. Эки досум экөөбүз бир сапарга бир жерге бардык да. Анан салфетка алып ал десем, мага кереги жок деди. Хорошо деп алып алдым. Анан жолдо аны мурду канап кетип, мен салфетка бердим да. Көрдүңүзбү, ашыкча эмес да. Ала бер. Зыяны тийбейт, бирок пайдасы тип калышы мүмкүн да. Челленджер кырсыгы бар. Бул NASA, Американын NASA агенттиги бар, билесиздер, дүйнө деңгээлинде асманды изучать этишет. Бизге көрүнгөн, көрүнбөгөн материктерди изучать эткен NASA агенттиги техникалык көйгөйлөр бар экенине карабастан учуруну токтотпой коет. Кеме абага көтөрүлгөндөн кийин жарылып, 7 астронавт каза болот. Мындан эмне сабак алабыз десеңиз, шашылып чечим чыгарба, шашпа. Шашып чечим чыгара турган болсоң, кайтарылгыс жоготууну кылган болосуң. Андан кийин чочколор булуңундагы операция. АКШ Кубанын бийлигин тез алмаштырып коебуз деп пландаган. Бирок эл колдобой, чалгын начар болуп, операция толук түрдө ийгиликсиз аяктайт. Мындан кандай сабак алабыз десеңиз, реалдуулук колдоону эсептебей,
реалдуу түрдө эсептелбеген чыгарылган чечимдер пландар иш бербейт. Версаль келишими бар. Германия өтө оор шарттарга Германияга карата өтө оор шарттар коюлган. Бул элдин нааразычылыгын күчөтүп, Экинчи дүйнөлүк согушка алып келген. Конфликтке алып келген. Мындайча айтканда, сабак ашыкча кысым келечекте чоң конфликтке алып келет. Бул СССРде учурундагы Чернобыль кырсыгы бар. Андан башка толтура кырсыктар бар, окуялары бар. Андан турган сабактар өтө көп. Айтайын дегеним мекендештер эмне? Ойлонушубуз керек. Ар бир окуядан сабак алышыбыз керек. Тарыхты окуганга аракет кылышыбыз керек.